Мамадали Тешебаев, иттен жоқ же ит пайлаган жептен жоқ болып, Россияға кара жумушка кетебизби? Салам Назар News KG сайтынын жаматы. Менин билдирүүм бир чети кайрылуу, бир чети чийки реформа жөнүндө карылуу. Мен Мамадали Тешебаев Кыргыз-Өзбек университетинин тарых адистигин быйылкы жылы бүтүрдүм жана бюджеттик негизде окуганым үчүн милдеттүү 2 жыл иштегенден соң гана диплом берилет. Иш менен камсыздоого келишим боюнча Баткен райондук билим берүү башкармалыгы жоопту. Баткен райондук билим берүү башкармалыгы орун жок деп гана тим болууда. Ишке орношо албагандыгым үчүн университет маалымат бербей, магистратурага да тапшыра албай калдым. Же иш таап бербесе, же диплом бербесе. Дипломду берсе, аскердик факультетти бүткөнмүн. Ошол тараптан оокат кылмакмын. Иштесе ишке тойбогон жаштардын убалы кимге? Иттен жок, же ит пайлаган жиптен жок болуп, Россияга кара жумушка кетебизби? Силерден сураныч, элдин үнүн өкмөткө жана билим берүү министрине жеткирсеңер. Баткен району Кайыңда эле. Москвада 14 кыргызстандыктын өлүмү боюнча басмакана жетекчилигине сот өкүмү чыкты. Москва шаарынын Бутырский райондук соту өрттүн айынан 17 адам каза болгон Печатный экспресс басмаканасынын жетекчилигин кырсыктан бир тууган эжесин жоготкон адамга 1 миллиондон ашык каражат төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Эскерте кетсек, Печатный экспресс басмаканасында былтыр август айында өрт чыгып, жалпы жонунан 17 киши набыт болгон. Анын 14-ü кыргызстандык кыз келин экени аныкталган. Имараттан чыга албай калгандардын көбү 25 жаштын тегерегиндеги кыз келиндер эле. Кырсыктан кийин алардын эске уланып каза болгону аныкталган. Россиянын тергөө комитети өрт коопсуздугун сактаган эрежелердин бузулушу боюнча кылмыш ишин козгогон. Өрттө эжеси каза болгон жаранга ар бир соттолуучу 575 000 рубльдан төлөп берсин деп айтылды соттун чечиминде. Мурдараак Бутырский райондун соту басмакананын башкы директору Сергей Москвинди 2 жыл 6 айга, инженери Антон Яцковду 3 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Москвин сотко чейин эле башка доо арыздар боюнча компенсацияларды төлөп берген. Тергөө комитетинин версиясы боюнча кырсык коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан келип чыккан.